Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум кымбаттуу достор. Силерге Кудайдын кудурети тийсин. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Силер менен кайрадан жолугушканыбызга өтө кубанычтуубуз. Муну силерге биз чын дилибизден айтып жатабыз. Бүгүнкү биздин берүүбүздө биздин угуучуларыбыздын өтүнүчү боюнча ал жөнүндө шыбырап айткан, жа дегенде врач менен да ал жөнүндө сүйлөшүүдөн уялган оору жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул геморрой, көтөн чучук оорусу. Ыйык китептер жакында бир күнү биздин планетанын адамдары үчүн убакыт токтойт деп айтышат. Бул акыркы күн, Кудайдын сот күнү болот. Бул мени абдан тынчсыздандырат. Ал эми сиздичи досум? Келгиле, бүгүн мына ушул жөнүндө ой жүгүртүп көрөлү. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Бул оору көп этибар алынбайт. Ага күлүшөт. Бул жөнүндө жада калса врач менен да сүйлөшүүдөн уялышат. Анан качан гана ал чыдатпай ооруганда врачка кайрылышат. Бул эмне болгон табышмактуу оору? Бул көтөн чучук оорусу. Анын формалары бул: геморрой, көтөн чучуктун жарылуусу, парапроктит, тешик. Бир аз анатомияга токтоло кетели. Көтөн чучук тамак сиңирүү системасынын бүткөн бөлүгү, жамбаштын түбүнөн өтөт. Анан жогорку бөлүгүндө кеңейүүсү пайда болот. Ылдыйкы кууш бөлүгүндө геморроидалдык веноздук чырмалуусу бар. Ушул жерде кандайдыр бир шарттарда геморрой пайда болушу мүмкүн. Бул оору өтө жагымсыз жана өтө катуу ооруйт. Эгерде бул ооруну дарылабаса, бүт тамак сиңирүү системасын бузат. Диета менен тамактануу көтөн чучук оорусун дарылоонун негизги бир бөлүгүнүн бири болуп эсептелет. Тамак аштагы белоктун, углеводдун жана майлардын проценттик өлчөмү толук болушу керек. Рациондон алкоголду, пивону, ачуу приправаларды, уксусту, калемпирди алып салыш керек. Булар дөөлүктүрүүчү касиетке ээ болушат жана кандын куюлуусун, анын көтөн чучукта чогулуусун күчөтөт. Ал эми бул болсо ооруну күчөтөт. Эгер ичиңер катса, анда сөзсүз түрдө рационго азык булаларына жана өсүмдүк клетчаткаларына бай тамак азыктарын кошуу керек. Азык булалары ичегиде ар кандай себептер менен чогулуп калган уу заттарды, орусча айтканда токсиндерди жана тамак аш калдыктарын өзүнө сиңирип алат. Кара будайдан жана кесек тартылган ундан жасалган нан, геркулес, деңиз капустасы, жемиштер, жашылчалар, өзгөчө жаңы же туздалган капуста өсүмдүк клетчаткаларына өтө бай. Кээ бир оорулуулар жетишпеген клетчаткаларды жалаң гана жашылча жемиштер менен толтурууга аракет кылышат.
бирок бул туура эмес. Кара нан, кашаларды жана буурчак өсүмдүктөрүн жеш керек. Анткени азык булалары ар кандай азыктарда ар кандай өлчөмдө болот. Кээ бир тамак азыктарында пектиндин өлчөмү көп, ал эми кээ бирлеринде целлулоза көп. Ошондуктан рациондун ар түрдүү болуусу гана денени клетчаткалардын ар кандай түрлөрү менен камсыз кылат. Мындан тышкары бардык эле адамдар жаңы жасуучаларды көп өлчөмдө жей алышпайт. Бул ишти көптүрүп, ичегидеги ачуу процессин пайда кылат. Бул процессти бышырылган жашылча жеп азайтса болот. Бирок мында клетчаткалардын өлчөмү 10-30%ке чейин азаят. Ошондуктан азык булаларынын булагы катары тамак ашка буудайдын улпагын же улпагы 55%ке жеткен нандарды кошуу өтө пайдалуу. Ошону менен бирге күнүнө 6-8 стакан суу ичиш керек. Мында улпак өзүнүн гидрофобдук касиетин чыгара алат. Ушунун аркасында жоон ичегидеги таштандылардын жылышы күчөйөт. Кургатылган жемиштерден жасалган компот ичиш керек. Канттын өлчөмүн көбөйтпөш үчүн компотту таттуусуз кайнатыш керек. Ач карын 1 стакан компот жана алдыңкы күнү чыланып коюлган 8-10 кургатылган кара өрүк жеген өтө пайдалуу. Эгерде таттуу жегенге болсо 10 же 12 даана кургатылган өрүк, инжир жесе болот. Ич каткандын жакшы профилактикалык дарысы булар өсүмдүк майлары. Аны ар кандай салаттарга кошсо болот. Врачтар 1 стакан кефирге 1 аш кашык өсүмдүк майын кошуп, жакшылап аралаштырып, жатардын алдында ичүүнү сунуш кылышат. Жасап көргүлө. Медиктердин көп жылдар бою жүргүзгөн тажрыйбалары мына буларды көргөздү. Күнүгө 1-2 стакан кефир же башка сүт азыктарын ичип жүргөн адамдардын көтөн чучук, рак оорусу менен оору коркунучу мындай кылбаган адамдарга караганда 3-4 эсеге аз. Ар дайым эле профилактикалык чаралар менен алым сунууга мүмкүн эмес. Кээде оору күч алып, хирургка кайрылууга туура келет. Ким мындай операцияга дуушар болсо, алар ден соолугуна өтө көңүл бурушу керек дейт врачтар. Эң биринчиден ичегини бошотууга аракет кылыш керек. Жана муну эртең мененкисин жасаган жакшы. Ичегини бошотууга биз жогоруда айтып өткөн тамак азыктары жардам берет. Заңдангандан кийин кагазды жада калса атайын туалет кагазында пайдаланууга болбойт деп врачтар кеңеш кылышат. Атайын салфеткаларды колдонгула. Суюк марганцовка эритмеси менен же ромашканын тундурмасы менен болгон жылуу ваннага түшүү пайдалуу. Мындай ваннанын узактыгы 10-15 мүнөт, суунун температурасы 40 градустан төмөн болбошу керек. Мындан операциядан кийинки жаракат тазаланып, анын кан менен жабдылышы жакшырып, тез айыгууга жардам берет. Операциядан кийин 2-3 айга чейин оор жумуш кылбагыла. Кандай жумуш кылса болорун врач айтып берет. Көп олтурууга, велосипед тебүүгө, машинада көпкө жүрүүгө болбойт. Көп созулбаган жөө басып сейилдөөлөр өтө пайдалуу. 5 килограммдан ашык жүк көтөрүүгө болбойт. Албетте, тагыраак сунуштарды силердин денеңерди жакшы билген өзүңөрдүн дарылоочу врачыңар гана бере алат. Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Биздин толкуга жаңыдан кошулган радиолучуларга салам айтабыз. Бир аз убакыттан кийин биз силерди руханий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз. Кудайдын ыйык сөзү жакынкы арадагы бир күнү биздин планетанын жашоочулары үчүн убакыт токтойт деп эскертет. Кудайдын бул алдын ала эскертүүсү мүмкүн кээ бир адамдар үчүн жаңы ачылыш, экинчи бирөөлөрү үчүн үмүт, ал эми үчүнчүлөрү күлүп, эч качан мындай болбойт деп айтышат. Кандай болсо да келгиле, угуп көрөлү, анан ар ким өзү жыйынтык чыгарар.
Анткени Кудай адамдын өз эркин тандоосун баалайт. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Биздин эранын 68 жылынын 8 октябрында Везувий тоосунун чокусунан вулкан атырылып чыккан. Вулкандын ээриген бүркүндүлөрү жана күлү бул тоонун этек жагында жайгашкан кичинекей Помпей шаарына түшүп жатты. Күкүрттүн буусунан ууланган адамдар турган жеринен өлүп жатышты. Ал эми вулкандын күлү аларга дагы эле түшүп жатты. Бул күлдөн алардын денесинин тагы катып, формасы сакталып, бүгүнкү күнгө чейин турат. Күл шаардын бүткүл территориясын басып калган. Жана анын ордунда тоңдуруп салгандай Помпей шаарынын жашоочулары үчүн мезгил токтогон. Мына эми 2000 жылга жакын мезгилден кийин силер Италиянын түштүк жагындагы бул шаарга бара аласыңар. Шаар археологдор аркылуу табылган. Жана ошол вулкан атылган убакта адамдар эмне иш кылып жаткандыгын силер көрө аласыңар. Помпейдин тургундары үчүн бул күн акыркы күн болгон. Жакынкы арада бир күнү жердин жашоочулары үчүн да мезгил токтойт. Бул күн Кудайдын сурак күнү, акыркы күн болот. Кудайдын ыйык сөзү бул окуяны төмөндөгүдөй айтат. Бир аягы менен деңизде, экинчиси менен кургак жерде турган мен көргөн периште асманга оң колун көтөрдү. Жана асманды жана андагы бардык нерсени, жерди жана андагы бардык нерсени, деңизди жана андагы бардык нерсени жараткан кылымдан кылымга түбөлүк жашоочунун атынан мындан ары кечиктүү болбойт деп ант берди. Инжил Иоанндын аяны 10 бап 5-6 ырлар. Кудайга ишенген адамга качан мезгил өтүп баратканда дүйнөлүк тарыхтын ушул мезгили жөнүндө ойлоо кандай сүйкүмдүү. Көптөгөн кылымдар бою Кудай адамзатка чыдамдуулук менен мамиле кылды. Кудай өзүнүн ыйык сөзү аркылуу, өзүнүн пайгамбарлары аркылуу бардык муундардын адамдарын өзүнүн Кудайына, жаратканына жана жашоо берүүчүсүнө кайрылып келүүсүнө чакырды. Бирок тилекке каршы жер планетасында мындай болгон жок. Тескерисинче көптөгөн адамдар Кудайдан баш тартышып, коркунучтуу күнөөлөргө батышты. Бирок Кудай сурак күнүн белгиледи. Бир күнү ал минтип айтат: жетишет. Жерди куруткандарды жок кылуунун мезгили жетти. Иоанн пайгамбар жазган: мына бутпарастар каарданып калышты. Сенин каарың келди. Жана өлгөндөрдү соттоо үчүн сенин кулдарың болгон пайгамбарларга, сенин касиеттүүлөрүңө жана сенин атыңдан корккондорго, чоңдорго жана кичинелерге сыйлык берүү үчүн жана жерди кыйраткандарды жок кылуу үчүн да убак келди. Инжил Иоанндын аяны 11 бап 18 ыр. Ооба, атомдук курал бар, нефт ташуучу зор танкерлер бар. Жана азыркы замандын калдыктары бар. Ушул кылымда гана адам жерди булгап жана бүлүндүрөт. Азыр жада калса эң чоң океандар адамзаттын цивилизациясынын таштандылары менен булганып жана жок кылынып жатат. Азыркы замандын кишиси тарыхта болуп көрбөгөндөй күнөөгө,
жек көрүүчүлүккө, согушка жана кылмыштуулукка батты. Кудай жер үстүндөгү өзүнүн акыркы сотун жүргүзүүсүнүн убагы келип жетти. Жакында бир күнү асмандан мындай үн угулат: адилетсиз адам адилетсиз иштерге дагы жай берсин, ыплас адам дагы ыпластыкка берилсин, адил адам дагы адилеттикке жарата берсин, касиеттүү адам дагы касиеттүү боло берсин. Уккун, мына мен жакында келем. Ар кимдин ишине жараша тиешесин берүү үчүн. Менин өч алуум мени менен болот. Мен альфа жана омега, биринчи жана акыркы, башталышы жана аягымын. Инжил Иоанндын аяны 22 бап 11-13 ырларга чейин. Жердин ар бир адам үчүн өлгөн, Кудайдын алдында биздин күнөөлөрүбүз үчүн далдалчы болгон Иса өзүнүн ыйык кийимин чечип, Кудайга каршы чыккандардын үстүнөн сурак жүргүзүш үчүн кун алуунун кийимин кийет. Ошол убакта дүйнө коркунучтуу сот менен соттолот. Көптөгөн кайгыларды жана өлүмдү алып келген оорулар бүт жер шаарын каптайт. Кээ бирөөлөр мындан Исанын келээринин жакын калган жишаанын көрүшөт. Ал эми кээ бирөөлөр Кудайга наалат айтышып өлүшөт. Ушул мезгилдин келээр алдында бүткүл дүйнөгө тараган улуу кабар жарыяланат деп айтат ыйык жазуу. Периште деген сөз ыйык жазуунун пайгамбарлыгында кабарчы же кабар дегенди билдирет. Периште алып келе аткан кандай кабар экендигине көңүл бургула. Анан мен асмандын ортосунда учуп келе жаткан башка бир периштени көрдүм. Анда жерде жашаган бардык урууларга жана тукумдарга, тилдерге жана элдерге таратуу үчүн түбөлүк жакшы кабар бар эле. Ал катуу үн менен мындай деди: Кудайдан коркуп, аны даңктагыла. Себеби анын сотунун убагы келди. Асманды жана жерди, деңизди жана булактарды жаратканга табынгыла. Инжил Иоанндын аяны 14 бап 6-7 ырлар. Албетте, түбөлүк жакшы кабардын бул кабары жаңы бир нерсе болуп деле эсептелбейт. Бул баштатан эле келе жаткан. Бул Кудайга асманды жана жерди жаратканга табынууга чакыруу. Бул чакырык бардык урууларга жана тукумдарга, тилге жана элге кайрылган. Бул акыркы кабар бүт дүйнөгө таралууда жана башы 1844 жылдан качан Иса асмандагы ыйык жана улук жайга кирип сот текшерүүсү башталган мезгилден башталат. Сот асманда жүргүзүлөт. Китептер ачык жана качандыр бир кезде жерде жашаган ар бир адамдын иши периштелер жазган жазууларга ылайык текшерилет. Эч ким калп айта албайт. Анткени китептер чындыкты айтып турат. Калетсиз жазуулар бардык адамдар үчүн ачылат. Өлгөндөрдүн иши жакында текшерилип бүтөт. Мына ошондо тирүүлөрдүн үстүнөн сот башталат. Бирок менин эсебиме жана сиздин эсебиңизге эмне жазылды экен? Кымбаттуу досум, жасаган күнөөлөрүбүз кечирилди бекен? Ал күнөөлөр улуу кырмандык болгон Исанын каны менен жуулду бекен? Кудайдын алдында силер күнөөдөн тазаланып тура аласыңарбы? Силердин карызыңар төлөндү бекен? Жа дегенде кечирилбей калган бир эле күнөө бейиштеги түбөлүк жашоодон айрылуунун себеби боло алат. Мына ушул жөнүндө ойлонуп көр досум. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу
кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Asmandan alamdın tengirine rahmat, rahmat. Biz kubanıp pırdaybiz al tengirge arna. Биздин программабыз соңуна чыкты.
Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.